Кытайлар сапатсыз нерселерди жасайт деп ойлочу элек. Мынакей, кандай сонун унааларды жасап башташты. Көптөн бери жаңы машина тарт деп жазып жүрөсүңөр. Мынакей силер үчүн жаңы Nissan L6 автоунасы. Nissan бул эмне деген унаа өзү? Кандай артыкчылыктары бар? Ошонун баардыгын силерге көрсөтүп айтып беребиз бүгүн. Силер менен машина кежи барыңарга ассалам алейкум. Унаанын ичинде тып-тынч. Анткени терезелери 2 кат. Nissan компаниясы Кытай мамлекетинде 2015-жылы жаралган. Nissan бул бир гана электр жана гибрид унааларды чыгара турган компания. Nissan'дын эң биринчи унаасы Li One болуп эсептелет. Дал ошол Li One 2019-жылы чыккан. Анан 2022-жылы өндүрүшү бүткөн. Анын ордуна Nissan L8 менен L9 үлгүлөрү келген. Дал ошол учурда Nissan компаниясы мындайча айтканда болуп кеткен. Анткени өндүрүштүн статистикасын карасак, 2019-жылы Nissan компаниясы 1000 эле унаа чыгарды. Ал эми 2022-жылы 130 000 дана унаа чыгарып койду. Алдыбызда 2 чоң экран жайгашкан. Өлчөмдөрү ар бирөөсү 15,7 дюйм. Ушул экрандын ичинде унаанын толук маалыматын, толук настройкаларын бардыгын ушул жерден контролдойсуңар. Климат контроль, унаанын жүрүү бөлүгү настройкалары, арткы жүк салгычты ушул жерден да ачасыңар. Аудио система, навигация, камералары, баса бул жерде 3D 360 градус камералары да бар. Ошондуктан бул жерде эч кандай баскычтары орнотулган эмес. Баскычтары бир гана рулунда жайгашкан. Рулунда бул жерде баскычтар менен круиз контролду, анан аудио системаны башкарасыздар. Андан тышкары алдыңкы отургучтарында муздаткычтары, жылыткычтары жана массаждары да бар. Жайында мисалы күн ысыкта муздаткычты күйгүзтүрүп массаж менен айдап баратканы аябай сонун. Бүгүнкү күндө Nissan'дын жалпы 5 үлгүлөрү бар. Mega аттуу минивэн, калган 4-төө L6, L7, L8, анан L9 деген бири-бирине окшош жол тандабастар. Nissan автоунаалары биздин өлкөдө, Казакстанда жана Орусияда аябай белгилүү болуп кетти. Мисалы, бул жерде турган L6, L7 үлгүсү менен чогуу Орусияда жол тандабастардын арасында премиум сегментинин бестселлери болуп эсептелди. Nissan автоунааларын толугу менен кытайлар чогулткан эмес. Мисалы, алдыда турган кыймылдаткычты BMW компаниясы менен чогуу жасаган. Ал эми пневмо жүрүү бөлүгүнүн башкаруу системасын америкалык фирма жасап койгон. Бул эмнеге мындай десеңер, анткени Nissan бул өтө жаш компания. Жаңы авто өндүрүүчү компания жаңы баштап жатканда бардыгын өзү жасай албайт. Жасаса анда банкрот болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан Nissan компаниясы кээ бир компоненттерди башка фирмалардан заказ берип, анан унааны чогулткан. Анан Nissan'дын баасы эмнеге арзан десеңер, анткени Nissan компаниясы ички компоненттерди сапаттуу, бирок арзан баада жасап коюп, тышын кымбатыраак кылып койгон. Негизи муну Robocop деп койсок болот го дейм. Анткени карагылачы, алды Robocop'тун башына оп окшош экен. 4 дөңгөлөктөрү аракетте 408 аттын күчү жана 529 Нм айлантма учуру. Биринчи 100 чакырым саатка чейин дээрлик 5 секундта жетет. Бирок бул кыймылдаткыч дөңгөлөктөрдү кыймылга эч келтирбейт. Дөңгөлөктөрдү 2 электромоторлору кыймылга келтирет. Бирөөсү алдыда, экинчиси артында. Экөөнүн жалпы күч кубаты 300 кВт. Ал эми алар электроэнергияны унаанын астында жайгашкан батареядан алат. Ал эми бул кыймылдаткыч дал ошол батареяны генератор катары зарядтайт. Демек, ошол батареянын заряды унаанын ылдамдыгына түздөн-түз таасир этет. Мисалы, заряды 100% болсо, анда биринчи 100 чакырым саатка чейин дээрлик 5 секундта ылдамданат. 0-дөн 100 чакырым саатка чейин ылдамданып көрөлү. Мынакей. Жүрүп баратканда эч нерсени укпайсыңар. Тып-тынч. Ал эми заряды 5-10% болсо, анда 10 секундта ылдамданат. Мунун негизи последовательный гибрид технологиясында жасалган акылдуу гибрид системасы деп коет. Бул унаада 3 ар кандай режимдери бар. Электроэнергия приоритет, бензинге приоритет, анан аралаш режими. Электроэнергия приоритет болгондо унаа бир гана электр кыймылдаткычтар менен жүрөт. Ал эми бензинге приоритет болгондо унаанын ошол кыймылдаткычы ушул батареяны зарядтайт. Мисалы, бензинге приоритет коюп туруп, трассада 200 чакырым жүрсөңөр, кайра шаарга келсеңер, шаардын ичинде бир гана электр кыймылдаткычтар менен жүрсөңөр болот.
Унаанын клиренси жалпы 17 сантиметр. Бирок мындан жогорку үлгүлөрүндө мисалы L7де клиренсти өйдө көтөрүп же түшүрсө болот. Унаанын жүрүү бөлүгүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Орус тилинде система активного демпфирования деп коет. Демек бул жерде спорт, комфорт анан жөнөкөй жүрүү режимдери. Спорт режиминде амортизаторлор катуу болуп, унааны жолдо бекем ырмайт. Ал эми комфорт режиминде амортизаторлор жумшагыраак болуп, унаанын жүрүшүн жумшартат. Достор, кытайлардын унаалары сапатсыз дейсиңер. Мына карагылачы, эшикти жапканда тим эле Range Rover'дей эле жабылат. Анан негизи кытайлар бул салонду аябай жогорку сапаты менен жасаптыр. Бардык материалдары, булгаралары, пластиктери сапаттуу сезилет. Ал эми ыңгайлуу опциялардан бул жерде 2 аймактык климат контроль, отургучтардын жылыткычтары жана муздаткычтары. Анан бул жерде суусундуктар үчүн муздаткычы да бар. Негизи бул отургучтарды 40 градуска жаткызып туруп, үстүндөгү панораманы жыргап карап жатсаңар болот. Аябай жумшак, чуу тосмосу да аябай жакшы экен. Тып-тынч кетип баратканда. Анан бул жерде жөнөкөй спидометр менен тахометр жок. Анын ордуна кытайлар ушул рульдун үстүнө кичинекей экранды орнотуп коюшту. Ошол кичинекей экрандын ичинде кетип бараткан ылдамдык анан башка керектүү маалымат көрсөтүлүп жатат. Бирок менин оюмча бул жерде жөнөкөй спидометр менен тахометр болсо жакшыраак болмок деп ойлойм. Анткени мисалы жолдо кетип баратканда ылдамдыкты текшерем десем, анда ушул кадимкидей спидометр менен тахометрге көздөрүмдү алаксытып түшүргөнгө чейин азыраак убакыт кетмек. А бирок бул жерде турган экранга көздөрүмдү түшүргөнгө чейин көбүрөөк убакыт кетет. Бул жерде проекция болсо деле кээ бир учурларда проекция көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан менин оюмча жөнөкөй спидометр менен тахометрге эч нерсе жетпейт. Негизи бул L6да адаптивдүү круиз контроль системасы бар. Андан тышкары автопилот да бар. Бирок Кыргызстанда автопилот жакшы деле иштебейт. Менин оюмча автопилот бул кичине коркунучтуу нерсе. Мен айткандай эле унаанын ичинде тып-тынч. Анткени терезелери 2 кат. Анан жүрүп баратканда алдыда турган генератор кыймылдаткычтын үнүн эч укпайсыңар. Унаанын токтотмо системасы жөнөкөй. Мисалы L6-нын атаандашы X5 105 менен салыштырганда X5 жөнөкөй анан спорт токтотмо системасын сунуштайт. Бул жерде турган токтотмо системасы L7, L8, L9дарга коюлат. Ошондуктан муну шашпай айдаганда токтотмо системасы жетет. Бирок газды катуу тебип айдасаңар, анда токтотмо системасы чарчап кетиши мүмкүн. Ал эми унаанын күч кубаты боюнча шаар ичи айдап баратканда мындай шашпай эле айдай берсеңер болот. Ал эми трассадан бирөөнү ашам десеңер, анда күч кубаты жетет. Андан тышкары бул жакта унаанын комфорт, спорт, анан нормал деген жүрүү режимдери бар. Жеке мага достор бул унаа аябай жагат. Шаар ичи айдаганга мындай өтө сонун вариант. Мурда мисалы кытайлар сапатсыз нерселерди жасайт деп ойлочу элек. Мынакей, кандай сонун унааларды жасап башташты. Өз басына Nissan L6 жакшыбы? Албетте жакшы. Менин оюмча бул унаа өзүнүн технологиясы жана сапаты менен немец атаандаштардан мисалы BMW X5 105тен эч артта калбайт. Ушундай унааны сатып алам десеңер, анда базар баасы канча? Машина KG'де булар эң арзаны $30,000 башталат. Эгерде сизге ушул видео жакса, анда сураныч, силерден лайк, комментарий, анан эң негизгиси биздин каналыбызга катталып коюңуз. Силер менен Машина KG бар болгула.